Мамлекеттик тилди билүү Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын парызы жана милдети болуп эсептелет. Мындан улам мамлекеттик тилдин кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгынын алкагында Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн уюштуруусу менен тилибиз менен улутбуз аталышындагы илимий конференция өткөрүлдү. Ага шаар аймагындагы билим берүү мекемелеринен мугалимдер, окуучулар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук каада салттар көрсөтүлүп, көркөм окуу жана түрдүү сынактар уюштурулган. Эске салсак, 23 сентябрдан тарта мамлекеттик тил күнүнө арналган кыргыз тилин өнүктүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Анын алкагында шаардык мэрия баш болуп, мекеме ишканалар, билим берүү бөлүмдөрү түрдүү иш-аракеттерди жүргүзүп келүүдө. Анткени мекеме ишканаларда иш кагаздар эки тилде жүргүзүлүп келет. Алсак көрнөк жарнактар, кулактандыруу жана башка иш кагаздары мамлекеттик жана расмий тилде жазылууда. Мындай иш-чаралар аркылуу келечек муунга кыргыз тилинин барктуулугун жоготпоо, даңазалоо менен мекенчилдик сезимин жогорулатууга түрткү берет. Бул 3 айлыктын алкагында өткөн жумада ушу шаардын аймагында билим берүү уюмдарынын кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин арасында үлгүлүү кыргыз тилчи кароо сынагы өткөрүлдү. Анда кароо сынакта Баткен шаарында Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Орозова Бурулкан Камалдиновна биринчи орунду камсыз кылды. Ага ошол Баткен шаарынын мэриясынын грамоталары, Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары жана кесиптик бирлик уюмунун сыйлуу белектери менен сыйланышты. Ошондой эле ушул 3 айлыктын алкагында шаарыбыздын аймагындагы балдар бакчаларында дагы ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул 3 айлыктын алкагында дагы болсо дагы көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Бул ошол 3 айлыктын алкагында өткөрүлүп жатат. Бунун негизинде мисалы көрнөк жарнактардын кыргызча жазылышы боюнча дагы атайын өзүнчө Баткен шаарынын мэриясы, ошондой эле биздин кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин арасында атайын комиссия түзүлүп, ошол шаарыбыздын аймагындагы дүкөндөр жана башка көрнөк жарнактардын кыргызча жазылышы боюнча дагы атайын рейдтер уюштурулуп турат. Бул эми конференциянын негизги максаты ошол кыргыз тилини даңктоо, барктоо, даңазалоо максатында өткөрүлүп жатат.